Арбагыла ардактуу менин замандаштарым, айтайын деген кебим баягы эле биздин кызыл туу тууралуу. Биз алмаштырбагыла деп какшаганыбыздан тилибиз тешилди. Тигилер алмаштырабыз деген аракетин токтотпойт. Мени таң калтырганы тигил депутат сөрөйлөр күн карама дегенден башка себепти айтпай эле уруп согуп эле келатышат. Менин оюмча андан да чоң мотивация бар окшойт. Ошону айтып койгулачы. Эмнеге мынча алмаштыргыңар келип атат? Күн карама деген бул себеп эмес. Баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Ары карасаң айылдагы карапайым калк каршы, бери карасаң белая кость интеллигент бамонт каршы, өйдө жакты карасаң каркылдаган карга каршы, ылдый жакты карасаң капкара болгон коңуз каршы. Ушунун баарын көрүп турасыңар дагы эмнеге эле ушунча уруп согуп кетип баратасыңар? Мен ошону түшүнбөй атам. Айланайын депутаттар түшүндүрүп койгулачы. Эл менен кичине эсептешип ар жак бери жакка көз салып койгулачы. Силерден башка дагы ким макул болду ошого? Ошону айтып койгулачы. Калктын колунда турган кыпкызыл туусун жулуп ала тургандай эле сезим калтырып атасыңар да силер. Ушуну түшүнүп атасыңарбы кичине? Кагылайын көрүүчүлөрүм менен силер да ушуну бөлүшүп койгулачы. Көбүрөөк эл көрүп, көбүрөөк пикир угалы. Башкалар эмне дейт? Кыргызстандын булуң бурчтарынын баарына жетсин, анын баары ойлорун айтсын. Өйдө жактагылар ошондой ой пикирлерди көргөн соң ойлору өзгөрүлүп, биздин желегибизди өзгөртпөй калышар балким. Айтайын дегеним ушу. Чук.